Балдар, силер билесиңерби? Кырсык болгондо кимге билдиребиз? Ата-энеңер, досторуңар менен жаратылышка чыкканда, жөн эле ойноп жатканда ар кандай кокустуктар болуп калышы мүмкүн. Мисалы үй өрттөнүү, токойдогу өрт кырсыгы, таштан кулоо, суга агып кетүү, унаанын кырсыгына кабылуу жана башка кырдаалдар болуп турат. Мындай кырдаалга досуңуз, өзүңүз же болбосо чоң адамдар кабылып калды дейли. Аны көргөндө коркуп, түрбөлөнгө түшүп, ыйлап өзүңүздү жоготпоңуз. Бул абал кырдаалды курчутуп коет. Андан көрө досуңузга, өзүңүзгө жардам берүүнүн, өрттү токтотуунун жолун табалы. Бул учурда кимге кайрыласыз? Алгач кырсык катталган жерден коопсуз жерге барып, чоң адамдардан жардам сураңыз. Анан уюлдук телефонуңуздан куткаруучулардын номерин терип, кырсык болгонун билдирүүгө аракет кыл. Өрт чыкканда 101 же ар түрдүү кырсыктар менен 112 бирдиктүү кызматына чалабыз. Аларга байланышуу өтө жөнөкөй. Эске тутууга да ыңгайлуу. 112 бирдиктүү кызматына күнү-түнү билдирсек, кырсыктан адамга тез жардамды, абалга жараша куткаруучуларды, өрт чыккан жерге токтоосуз өрт өчүрүүчүлөрдү, газга байланышкан кырдаалда жөнгө салуу адамдарды жөнөтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу бул номерге байланышканда окуяны сүрөттөп, дарегин тактап беребиз. Анткени берилген маалымат менен биз өрттүн өчүшүнө жана кырсыктан адамга жардам берээрибизди эстен чыгарбайлы. Балдар, 112 кыска номерине ойноп чалып же жалган маалыматтарды билдирүүгө болбойт. Ойноп телефон чалган учурда кимдир бирөө чындап жардамга муктаж болушу мүмкүн. Андыктан жалган маалымат билдирүүдөн, ойноп телефон чалуудан алыс болууга чакырабыз.